Саламатсыздарбы? Мен Бишкектемин. Кече сиздерге сөз бергенмин. Ушул иретсиз Бишкек деген теманын алкагында бул Бишкек шаарындагы бүт мыйзамсыз курулуштарды четинен алып көрсөтөм дегенмин. Мен азыр баштадым. Кудай буйруса, азыр Бишкектин батыш тарабынан баштадык. Мынау азыр мен турган жер Кызыл-Аскер району деп аталат Бишкектин. Ушул Кызыл-Аскер районундагы мынау Мясороша деп аталган көчө. Буга чейин азаттык иликтөө чыгарган. Ошол иликтөөдө ушул Бишкек шаарынын жолдорун оңдоого кеткен бөлүнгөн каражаттын ичинен 934 миллион сом желинип кеткен. Жок, жөн эле асманга бууланып кеткендей жоголгон. Азыр ошонун айынан мисалы мынау көчө ошол 934 миллиондун ичинде бүтө турган көчө эле. Азыр бул көчө бүтпөй турат. Себеби акчасын жеп коюшкан, жок акчасы. Бишкекте ушунчалык бардак, ушунчалык иретсиздик, ушунчалык жоопкерчиликсиздик күч алган. Бул жерде мындай жөн эле мындай планга кирген, акчасы бөлүнгөн, мына акчаны алдагы мына жолду кыл деп берилген акча жоголуп кетет. Мынау азыр ошондой болуп акчасы бөлүнгөн, бирок жол болбой калган. Мына жөн эле мынантип тарактап ушу бойдон кете бере турган эме. Жол. Жолдун абалы ушул. Эми азыр ушундай кылып бардык ушул көчөлөрдөгү ушу Бишкек шаарындагы азыр ар бир районду четинен алып көрсөткөнгө аракет кыламын. Бул Бишкек чындап эле бул мындай болуп калганда Бишкек бул коррупциянын борбору болуп калган. Бул Кыргызстандын борбору эмес, бул коррупциянын борбору болуп калган. Коррупциянын эң гүлдөгөн жери ушул Бишкек шаары. Бул Ош шаары эмес, Нарын шаары эмес, Каракол шаары эмес, Баткен эмес. Эң эле гүлдөгөн, эң эле абдан ушундай болуп кандай десем, ушунчалык жыргаган жери коррупциянын эң бүрдөп, гүлдөп, ушинтип мөмөлөп аткан жери ушул Бишкек. Бишкектин бардык тармагы коррупция, тазалык тармагы коррупция, суу тармагы коррупция, жол тармагы коррупция, медицина коррупция, кыймылсыз мүлк коррупция, архитектура коррупция, бүт коррупция. Себеби бул жерде Бишкекте мындай экен. Башка аймактарда, мисалы, Бишкектен текшерүү келет деп бир аз чочуйт экен. А бул жакта Бишкектен мындай текшерүү келет деп чочубайт экен. Себеби бая текшере тургандар бардыгы бири-бири менен мындай байланышта болуп калыптыр. Рахмат. Анан эгерде бирөө текшерип келсе, ой, тигинде мени бир балаң текшерип келиптир го, ошону кой деп койчу айланайын деп эле бири-бирине чалып, анан наркысы кой деп коюп, ушинтип ачылган иштер жабылып, козголгон иштер кыскарып, жок болуп кете берет экен. Ошонун айынан ушундай болуп атат. Анан негизи эле кече мен айткандай, Бишкек шаарында генплан жок. Бишкек шаарында ПДП дагы жок. ПДП деген бул деталдуу план. Генплан болгондо, генпландын негизинде ПДП түзүлсө, ошол ПДПнын негизинде анан кийин мындай жолдор, мынанча метри жол болот, мынча метри арык болот, мынча метри бая жашыл зона болот, анан кийин мынча метри жанагы тротуар болот деп бардыгын так чийип көрсөтүп коюш керек болчу. Анан ошонун негизинде эч ким ошол ПДПнын чегинен чыга албай калмак. Азыр ПДПны атайлаппы, же башка себеби барбы, айтор Бишкектин ПДПсы 15 жылдан бери бүт элек. Ошонун айынан азыр адамдар, мисалы мынонун көчөсү, азыр мынау көчөдөгү мынау дубал бүгүн ушундай турса, эртең мунондой туруп кала берет. Анан ага уруксат бериле берет, ага капиталдык курулуштар курула берет. Анан кийин дагы бир 2-3 жылдан кийин бирөө келет дагы бир мэр келип туруп, ушул жерде ушу жол кылат эле, мына жагы тротуар болуш керек эле десең, уруксаты берилген. Кадимкидей эле бир жакшынака курулуш болуп калат, капиталдык курулуш болуп калат. Аны бузуш эми бул азап чындыгында. Биринчиден бузганга эрк керек, экинчиден ага эрдик керек, үчүнчүдөн ага абдан көп эмгек керек. Анан төртүнчүдөн эң негизгиси ага компенсация төлөп беришин керек. Компенсация төлөш үчүн дагы мисалы 10 сомго бүтө турган иш 20 сомго кымбаттай берет ушинтип. Мына ошонун бир мисалы ушул азыр жөндөн жөн эле эч кандай себеби жок, эч кандай жообу жок. Каяка кетти акча десең, ал ага айтат, бул буга айтат, мен билбейм дейт. Эч кимиси билбейт. Жетекчилер алмаша берген, акча кете берген, жол бүтпөй кала берген. Мынага окшогон балдар азыр мынантип чаңдап ушинтип басып жүрүшөт. Ошол мына жер, мына жолдун бети жайнаган бала. Тротуар жок. Жолдун абалы ушул. Тротуар мына жагында бир аз тротуардын изи болсо, бул жагында дегеле тротуар жок. Азыр бир нече көчөлөрдү көргөзөм, ошол көчөлөрдүн бардыгын карасаңыздар, кээ бир көчөлөрдө тротуарды жолдун бир бетине кылган, экинчи бетинде жок.
Кээ бир жерде мындай тротуар баратып эле жоголуп кетет. Бирөө дубал менен эле мынтип тосуп алган. Ошону кой, мына жерди тротуар кылышыбыз керек эле. Ач деген дагы киши болгон эмес. Тротуар мыйзамдуубу, мыйзамсызбы? Сен тротуарды баягы атайын мындай жөн эле өз башыңча тосуп алгансыңбы, же сага бирөө документ кылып бергенби? Эгер документ кылып берген болсо, макул эми менчигиң болуп калса, кайсы бир коррупционер документтештирип койсо, анда мен сатып алайын дагы ушул жерди ачайын, түздөйүн жолду деген киши жок. Азыр ошондой мисалдардын бир нечесин көргөзүп берем, жүрүңүздөр. Биз азыр наркы Денсиапин көчөсүнөн бурулуп, мына Сыдыгалиева көчөсүнө кирдик. Сыдыгалиева көчөсүн мындай бойлоп, наркы тарабында тротуар жок экен. Бул тарабында тротуар бар экен, оң тарабында. Ылдый карап кетип атканда. Бирок ал тротуар мына ушул жерге чейин эле жетет экен. Мындан нары эл малга окшоп, мынтип кете бериш керек экен. Бул жерде мына дубалды бирөө тосуп алган экен. Ушул дубалды сен неге тосуп алдың? Бул мыйзамдуубу деп бир сураган киши болгон эмес окшойт. Мына караңыздар, мына жерде жөн эле тосуп алышкан. Эл мынтип жолдо жүрүшөт. Бул жол мындай кичинекей жол эмес да. Бул чоң эле кадимкидей эле жол. Мына бала чакасы менен баратышат. Мындай жиндилер жүрөт жолдо. Өздөрүн өтө эле жанагындай сезген адамдар бар. Ыкчам, элдин баарынан акылдуу сезгендер. Так. Эми биз оңго бурулуп көрөлү, солго бурулуп көрөлү азыр. Мына көчө курулушу курулуп бүткөн, бирок мына четинде тротуары дагы кенен болуп, жакшынакай эле болуп бүткөн. Бирок наркы жагына жанагы бак эгилген эмес. Ошо ойдон турат. Бул жагында дагы бак жок, наркы жагында дагы бак жок. Анан кийин баягы Бишкекте сүйлөнүп коюп отура беришет экен. Ой, смог болуп атат. Ой, бак дарак жок. Ой, аба таза эмес. Отурганга, сейилдегенге, бир эс алганга жер жок деп, көлөкө жок деп. Мына карасаңыздар, бир да бак жок. Көчөнүн немеси да жок экен, аты да бир жерге да жазылып атыптыр. Мына арчаларды мына зымдын ортосуна эгишиптир. Мына эки четине эксе, бир аз наркы зымдан качып өсөт. Болбосо бадал сымал эмелерди эгиш керек да бул жергечи. Азыр мына кадимкидей чоң болуп өсө турган дарактарды эгип салышыптыр. Ичинде дагы дайым дареги жазылган эмес. Мына мен мисалы бул көчөдө баратам, азыр кайсыл көчөдө баратканымды билбейм. Эми мына бир эң кызык бир тамашаны көргөзөйүн. Мына жакта көрүп атасыңар, мына эме тротуар бар. Келатат тротуар, бир жакшынакай. Бул жерге келгенде тротуар эмес, бул парковка болуп калган. Анан мына жерде ушу жерге келгенде мына бирөө жанагы шифр менен тосуп алыптыр. Болду. Тротуар ушул жерге чейин эле керек экен, мындан нары кереги жок экен. Тротуар жок бул жагында. Мына. Ушул жер сага ушунчалык эле маанилүүбү? Ушул жерди бир аз артка тартсаң болбойбу деп мына менчик ээси менен деле сүйлөшүп ачса болот да. Жок, андай кылынган эмес. Мына жагы дагы. Мына дүкөндүн алдында ушул тротуарды мынтип парковка кылып алышкан. Мына эски куску машиналарын коюп алышкан. Бул жагында мынаны карасаңыздар, бирөө тосуп алыптыр. Ушуну ач дегенге эч ким батынган эмес. Тротуарды мындай аягына чейин чыгарганга. Акча бөлүнүп эми жол салынды да. Мына жакта болсо, мына жолду тротуарды кылганда наркы жактан мына жолду бийик кылышкандагы тротуар ылдый болуп калган. Эртең бул жак чылак көлмө болот. Эми караңыз, тротуар мына жерде бар. Мен бир гана оң тарабын карап келдим. Мына караңыздар эми. Ушул жерден азыр адамдар малга окшоп өтүш керек эми, эптеп иттин күнүндө. Мына болгону мына дарбазаңды, мына болбогур дарбазаңды мына артка тарт, эки кабат дарбазаны башыңа тартасыңбы деген киши жок да. Мына ылдыйда дарбазасы турат ичкериде. Мына сыртка дагы бир дарбаза калыптыр. Ушуну алып кой деген эч ким болгон эмес. Балким дегендир. Же деген эмеспи? Мына жөн эле турат да, мунун эмне кереги бар? Бул өзү мына кожоюндун өзүнө дагы кереги жок. Муну ушу сага дагы кереги жок. Андан көрө мына жөндөн жөн эле бемаани эле элдин жолун
максатсыз эле тосуп койгондон көрө алып кой деген ичим болгон эмес да. Мына карасаңар. Мен азыр мына Бишкектин Мира деген көчөсүндө экенмин. Бул Бишкектин мына батыш тарабында. Бул жагында Кудайберген базары бар. Анан Кудайберген жанагы автоунаа тетиктерин саткан базар. Мына жактан тротуар келе атат. Мына карасаңыздар мына. Мына. Тротуар бар. Көрдүңүздөр да мына кенен жакшынакай тротуар. Бирок бул нарагы барып, ону дарбаза, көк дарбазага такалып калат экен. Ошол көк дарбазаны алып кой деген киши болгон эмес да. Бул жагында келсеңиз, мына имаратка уруксат берилгенби, берилген эмеспи, кыскасы ушул имарат курулуп калган. Муну да калтырыш алган эмес. Наркы жактан келет тротуар, ушул эмеге имаратка келгенде такалып калат. Андан нары эми макул эми бул жагыны жүрүңүздөр көрөлү. Мына эми биз адамбыз да, эми мындай Бишкек шаарынын тургунубуз, бир жакшынакай мындай борбор шаарда жашайбыз деп басабыз. Басып келсеңиз, мына жерге чейин гана келесиз. Келгенден кийин тети кызга окшоп мынтип чоң жолдон басканга аргасыз. Себеби тротуар бул жакта урдалып кеткен. Ушул нерсе эмнени көргөзөт? Мына карасаңыздар, мына. Ушуну мынаңды жылдыр деген киши болгон эмес. Мына бул жагына өтөлү эми. Мына. Бул жагына өтөлү. Өтсөңүз, мына кайрадан тротуар башталат. Бул эмне? Бишкек бул бир айыл, бул бир кышлак, бул бир махалла. Бул андай эмес да, бул кадимки борбор шаар. Борбор шаар болгондон кийин борбор шаардын ген планы болот, ПДПсы болот. Анан ошонун негизинде анан бир курулуштар курулат. Ар түрдүү нормативдер бар курулушту куруунун. Анан ошону куруп аткан учурда эми караңыздар. Бишкек шаарынын мэри кайсы бир курулушту баштайт. Аны үчүн каражат бөлүнөт. Анан курулуш башталган учурда шаардын мэри мындай кылат. Мына келгиле дейт. Архитектор кел бери дейт. Так, жолдор башкармалыгы кел бери дейт. Жанагы мына жергиликтүү бийликтен кел бери дейт. Госрегистр кел бери дейт. Бардыгын чогултуп алып, анан кийин ишти башташ керек. Мына жерде мисалы, мындай жерлерди барып карагылачы, жолго эмне жолтоо болот экен дейт. Жолдун планы сызылдыбы? Сызылды. Канча метр жол болот, канча метр арык болот, канча метр баягы жашыл аянт болот, канча метр тротуар болот. Ошонун баарын аныктагандан кийин мына окшогон ошол курулушка жолтоо болгон объектилер бар бекен? Бар экен. Тактап келгиле. Канча экен? Ушунча экен. Ошонун бардыгы булардын мына ушунусу бул менчик бекен же жөн эле өз алдынча тосуп алып аныктап келгилечи деп тапшырма бериш керек. Анан аныкташат. Бул анын менчик экен десе, анда сатып алалы дейт. Биз сатып алалы дагы мына жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн ушу жерди сүрөлү сатып алып деп сатып алыш керек. Жок, эгерде бул жөн эле өз алдынча, өз башынча тосуп алган болсо, анда муну архитектураны жөнөтөт. Мына бар дагы анын менчиги кайсыл чектен кайсыл чекке чейин экенин аныктап, казыгын кагып бер, андан ашканын ачсын дейт. Ага 3 күн же 4 күн же 10 күн баягы мөөнөттү берет. Ошонун негизинде ачса ачты, ачпаса келип туруп сүрүп жолду куруш керек эле. Бул эми бир жапайычылык да мындай алганда. Мен мындан эмнени көрүп атам? Бишкектин мэриясы мындай бир ыраттуу иштебегенин көрүп атам. Бишкектин мэриясындагы баягы ошол мэриянын алдындагы кызматтар бири-бири менен ыраттуу иштешпейт. Бири-бирине баш ийбейт, же болбосо бири-бири менен макулдашпайт. Бул ошону гана далилдейт. Андан башка эч нерсе жок. Эми бул жагын караңыздар. Мына жагы келет, бир жакшынакай эле. Мына кенен тротуар турат да. Туруп баратып эле мына жерден дагы бурулуп кетет да, мына көчөгө чыгып кетет. Мына жерде азыр чын-чынына келгенде арыктын үстүндө кетип атат. Мына жакта столбаны караңыздар. Столба мына зым, мынанын азыр мына дубалдын ичинде кетип атат. Бул ар бир столба, ар бир зым бул кызыл линия деп эсептелет. Мунун сыртына чыгып кеткенге эч кимдин акысы жок өзү. Эми норматив деген бар да. Ошонун бардыгын бул Бишкек шаардык мэриясы акчаны бөлүп, жешин жеп, анан жок дегенде макул жесе жесин. Бирок ишти аткарып коюп жеш керек да. Жок, ал жок. Мына жактан эми эптеп-септеп ушундай болуптур. Бул жагына чейинкисин көрдүңөр жана. Кеттик. Азыр биз ушинтип азыр башка жерлерди дагы көргөзөбүз, башка жерлер дагы ушундай. Бүт ушундай.
Мен азыр мынау кичинекей, бирок бул дагы маанилүү көчө. Бул Пишпекская деген көчө экен. Кыргызчасы Бишкек көчөсү деп коелу. Пишпек көчөсү экен. Ошол Пишпек көчөсү муну тетиги жактан тротуар келе атат. Жакшынакай эле келе атат. Бирок бул дагы кадимкидей чолок көчө. Мына жерге барганда азыр бул жагында ушул кичинекей учкай тротуары бар. Мына жактан келген тротуар мына жака бурулуп атат. Мына жерде тротуардын орду турат. Мына эски тротуар бар мында. Мындан карасаңыздар. Мына бул жагында эски тротуардын орду бар. Мына Союздун малында тротуар болгон. Демек, мунун планы болгон. Тетиги жерге карасаңыз, мына машина турат, андан нары бир дүкөн турат, андан нары жоголуп кеткен. Буларда кандай кылып жол салган? Ким мунун проектисин түзгөн? Бул кандайдыр бир мындай проект чызылып долбоору. Анан мынча метр мындай болот, мынча метр мындай болот, мынча метрден кийин мындай болот деген мындай бир кагаз болгонбу? Же жөн эле мындай кыргызча алып туруп эле, так, мына жерде мынтип туш жолду саласың, болду, салып койсоң болду деп эле койгонбу? Мен азыр мына ушул бул көчөлөрдү баягы майып көчөлөр деп атайт элем. Бир жагында жанагы тротуары бар, бир жагында жок. Азыр дагы көрөсүңөр. Булардын бардыгы мындай жарымжан көчөлөр да, чолок көчөлөр. Бир жагында буту бар, бир жагында буту жок дегендей эле. Муну мен жанагы ошол акчаны уурдаштын жолу, акчаны уурдаштын ыкмасы деп эле айтам. Акча уурдалган бул жерден. Эми бул жакка өтүңүздөр мына. Мына жакта мисалы нормалдуу адам келет. Келип мындай, мен азыр машинаны бул жакка токтотуп койдум. Мына нормалдуу адам мына жерден келет. Келгенде муну бираз мындайраак кылып бир жарым метр мына жака жылдырып койсо, ушу мына алакандай жерге кетирген асфальттан ошол асфальт чыгарган завод же болбосо ушуну кылган фирма кедей болуп кетпесе керек эле. Бул да жок, макул эми. Мына жакты эми мына дүкөн өзү кылыптыр. Эми ушул эле көчөдөн мына жака карап өтөлү мындай. Бул жагы жок, мына жок, омин. Мынан караңыздар. Мына жолду алып келип кайсыл башы менен бул жака буруп койгон. Туура, бул жака бурулуш керек. Анткени бул жака дагы пешоход жүрөт. Мына пешоходдук мына линияларды коюшкан. Наркы жака тротуар кеткен. Бирок мына жакачы. Мына эженин гүлүн ала албай коюшкан булар. Мына карасаңыздар, мына жөнөкөй логикада мындай. Мына жактан адам басып келет. Мына мен кадыр эсе келатам. Мен бул жака кетпейм, мен бул жака кетем. Бул жака кетиш үчүн мен наркы жолго чыгышым керек экен. Болгону мына жерде азыр кадамдап көрсөңүздөр мына. Мына мындай басайын мына. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 метр экен. 9 кадам чыгып атат. Ушул 9 кадам жерге бул жерде кыйраткан тротуар деле болгон эмес, өзү эни 1 метр эле тротуар. Ошол мындай кылсаң 1 метр чыгат. Ошо 1 метрлик ошо 9 кадамга булардын асфальты жетпей калды. Мен азыр мына 930 миллион деп аткан акча бул таптакыр салынбай калган көчөлөр. Бул азыр салынды, бүттү деген көчөлөр ушундай болуп атат. Демек бул жерден баягы 930 миллион желинген эмес. Бул миллиардтан көбүрөөк акча желинген. 1 миллиардтан көбүрөөк акча желинген. Ушуга окшогон баягы 4 метр жерди кылбай, же болбосо көчөнүн бир жагына тротуарды кылып, бир жагына кылбай койгондун эсебинен бул жерде миллиондогон акчалар желинип кеткен. Жүрүңүздөр. Эжеке кандайсыздар? Мына жерди салып атканда бар белеңиздер. Анан мына жерди мындай асфальт кылабыз деп айтышканбы, айтышкан эмеспи? Же сиз уруксат бербей койдуңузбу? Жок, кылбагыла дедиңиз. Жок, мен казайын билем, өздөрү билет да. Анан неге салган эмес бу жерге? Мен кайдан билем? Жөн эле мынтип айланып өтүп кетишти ушуну. Көргөзүп салып атканда? Мен ушул жерде болгон. Анан жөн эле айланып өтүп кете берди? Жок, мен оңдор жаттылар, өздөрү билет да. Мен каяктан билдим? Өкмөт өзү билет. Өкмөт өзү билет, а? Биз каяктан билебиз? Биз карапайым элбиз. Көрдүңүздөр? Өкмөт өзү билет деп эл өкмөткө ишенип отурат. Өкмөттүн кылганы ушул. Ушул жерде мына жерге чейинки ушул 8-9 метр жерге өкмөттүн пулу жетпей калыптыр. Бул Бишкек, бул борбор шаар. Бул жерде баягы тырнагын мынанча кылып өстүрүп алып, мынантип кайкалап басып жүргөн, өзүн эң акылдуу деп сезген мындай адамдар, эң интеллигент деп сезгендер ушул жерде жашайт. Бишкек шаары бул өзүн жөн эле мындай акчанын борбору эмес, бул өлкөнүн борбору эле эмес. Бул жер интеллектуалдыктагы борбор. Азыр мына жактарга өтө турган болсок, баягы академиктердин баары ушул жерде жашайт.
генералдардын баардыгы ушул жерде жашайт. Мен кыргыз элинин интеллигенциясынын каймагымын дегендер мына ушул жерде жашайт. Бирок ушулар мына жолдой кылып саал дегенге бирөөсүнүн мындай тил өтпөй отурат. Бирөөсүнүн да тиш өтпөй отурат. Жөн эле айтып койгонго жарабай отурушат. Бирин бири тыйып кой, уят болот дегенге эч кимисинин мындай эрки жетпей отурат да. Ошонун айынан ушул болуп атат. Тынчылык эми мына уурулук да. Тынчылык эмес да бул бир жагынан алганда. Канча эметиш керек бул жакта? Эми жок дегенде мисалы мына Кудай сактасын. Эгерде бирөө майып болсо, же бирөө велосипед минип келсе, же болбосо бир бала келатат, жаш бала окуудан кайтты. Нарактан бир мас катуу айдап келатат. Ал эми жолдун расчетун алып келатат да. Бул жакта тротуар бар деп ойлойт да ал. Мына жактан чыкканда мына жерден бир бала чыга коет буяка. Чыгып мына жол менен басканга аргасыз. Уруп кетсе ким жооп берет мисалы? Болуп атабы? Ошо уруп кеткендер болуп атабы ушул жерде? Болуп атат мына ал жерден көп болду. Мен өзүм көп ажыратып калдым машиналардан, эмелерден, балдарды. Балдар өтүп келип атканда айдап өткөн мастарам көп болду. Авария көп болду. Мисалы үчүн мына бул жактан келе жатып мына машиналар кирип кетет. Карап көрдүңбү? Мунун дарбазасында уруп кирип кетти, нар жакты уруп кирип кетип, темир кагып койдулар. Көп мындай случай болот. Ооба да. Мына көп да бу жерде. эл билет, мына жерде мына көрүп атасыңар мына саар кеч мынантип адамдар тынбай басып өтүп атат. Адамдын кыймылы тынбайт бул жерде. Бизде метро жок, адамдардын бардыгы жердин астында эмес, жердин бетинде жүрөт. Демек кыймыл өтө көп. Жок дегенде ошонун бул коопсуздугун эске алып мындай тротуарын кылып коюш керек да. Бизде жетекчилер мына бул жерге мындай белек кылып койгула, мастар айдаганда мына наркыны өзүбүз кылдыртырдык. Бакыр урушуп жүр го наркы белегиңерде. Мындай машина келип жатып, эми корккондон кичине секинирээк айдап өтөт да, мас болсо дагы. Мастар ыргып кетип, машиналар сынган жерлери да болду ошол жерденчи. Мына ал жерге дагы суранып жатабыз. Бул жерге да суранып жатабыз кылгыла деп. Ошону кубай жатат. Булар айтып атат азыр, машиналар катуу айдайт, анан ошонун айынан авария болот дешип атат. Бирок жол жолдой болуш керек. Биз машиналарды чектебей, андан көрү элге жөн баскан адамга тротуар кылып коюшубуз керек эле. Тротуарды кылбай эле анан кийин барып жолду тосо беребиз да. Бул Бишкектин ичи дагы ошондой тосмого толуп кеткен. Авария болот, авария көбөйүп кетти. Эмне кылыш керек? Машиналар жайыраак жүрүш керек дейбиз дагы, анан кийин мындай баягы лежачий гаи деп коет, ошондойлорду кура беребиз. Неге? Себеби авария көп болуп атат. Анан авария көп болсо, же болбосо бирөөнү бирөө уруп кетип аткан болсо, ал лежачий гаи кылбаш керек. Машинадай жүрүш керек. Болгону тротуарын кылып кой, эл тротуарда бассын. Машина менен машина кагышса ал өзүнүн жумушу. Бирок жөн эле тротуар жоктуктун айынан адамдар жолго чыгат, анан кийин уруп кетет. Анан биздикилер көкмейлер келет дагы, анан кийин ошол жерге баягы лежачий коюп коебуз. Ошону менен эптеп баягы элди сооротуп атабыз. А бирок кана мынауга бөлүнгөн акча? Мисалы мынаны азыр ташиып сураш керек эле. Мынаны зулушуп сураш керек эле. Ошол жол мындай уланып кетиш керек эле. Ооба. Ооба. Ошол. Буга окшогон мисалдар мен жүздөп саналат десем, Бишкекте аздык кылат. Бул миңдеп саналат Бишкекте. Бул иретсиз чалдык койдо курулган баш аламан Бишкектин биринчи чыгарылышы болду. Бул жолу биз ушул Кызыл Аскер районундагы айрым гана жолдорду көрсөтө алдык. Бирок муну көзөмөлдөйм деп, бийликке элдин үнүн жеткизем деп отурган депутаттарыбыз болгон. Мына азыр дагы жаңы шайланып келишти. Мына ошолор каякты карап отурат. Негизи эле долбоорлоо институту деген бар. Ошолор долбоорду чызып берсе керек эле. Долбоордун автору деген бар. Андан сырткары прораб деген бар. Негизи эле бул иштерди уюштуруп акчаны бөлүп берген мэрия деген бар. Бул иштерди көзөмөлдөй турган экотех инспекция деген бар. Мына ошолор кантип ушундай бир жагында тротуары бар, бир жагында жок. Тротуары бар жагынын бир 5-6 метринде бар, дагы 5-6 метринде жок. Үзүк мындай бир чалдык уйду салынган жолдордун курулушуна ким жооптуу болгон болсо, ошолордун бардыгы жоопко тартылыш керек деп ойлойм.
Мунсуз бизде болбойт. Эмне үчүн ошол чалдык уйду курулуштарга жол берилген? Мунун себеби аныкталып чыгыш керек. Экинчи, мындай болбой турган болуш керек. Азыркы мынау кустурам деп аткандар кустурушту негизи биринчи кезекте ушундай ишти кылбай туруп ченебей жеген чиновниктерден башташ керек деп ойлойм. Бар болуңуздар. Мындан кийин дагы Кудай буйруса, эртең Бишкектин башка райондоруна дагы өтөбүз. Көз көргөн ушу чалдык уйдулукту, көз көргөн иретсиздикти, көз көргөн башаламандыктын бардыгын четинен чагылдырып берип тура берем. Ошондуктан эгерде Бишкек шаардык мэриясында мага болгон жооптор даяр болгон болсо, эгерде ушу жолдордун курулушуна, ушул мен айтып аткан иретсиздикке тиешеси бар кызматкерлердин бардыгы мага жок андай эмес ыдыр, сен адашып атасың дей турган жооптор даяр болгон болсо, менде дайыма эшик ачык, мен дайыма алардын үнүн дагы чыгарганга, алардын жообун алганга мен даярмын. Ошондуктан андан сырткары мына Бишкек шаарынын тургундары дагы келиңиздер, активдүүрөөк болуңуздар. Анан сиздерге эмне жакпай атат, кайсыл жерде коррупцияны көрүп атасыздар, кайсыл жерде ушундай чалдык уйдулукту, уурулукту көрүп атасыздар, ошонун бардыгы жөнүндө ошол менин номурума тартынбай жазып кое бериңиздер. Мен четинен барып ошолордун бардыгын чыгара берейин, ачыктай берейин. Баягы бала ыйлабаса энеси эмчек салбайт дейт, биз ыйлап туралы, үнүбүздү чыгарып туралы. Мына ошондо баягы бизге кызмат кылат элек деп келгендер кызмат кылышсын. Биз кыйратат элек, биз жыргатат элек дегендер ошого карап кыйратышсын, ошого карап жыргатышсын. Бар болуңуздар. Кеттик.